Райымбек бир нерсе болсо эле Матраев деп эле азыр сөз кылып калынат. Бул нерсеге Матраевдин тиешеси жок. Өзүңөр деле мындай логично ойлонсоңор, да, спортту колдойт, ар дайым колдоп келет. Эрем спорт клубуна мындай кеч барсаңар, мен деле өзүм көрсөтүп коем. Мен өзүм кызым да ошол жерде заниматься этет гимнастикада, художественный гимнастикада. Ар дайым жаштарды колдоп келет, спортту колдоп келет. Да, сыйлайм, тааныйм. Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Жогорку кеңештин төрагасы Кыргызстан партиясы менен шайлоого барарын билдирди. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков ушул жылы боло турган парламенттик шайлоодо Кыргызстан саясий партиясы менен барарын BBC радиосунун кыргыз кызматына берген интервьюсунда билдирди. Мен 2015-жылы Кыргызстан саясий партиясынан шайланып, жогорку кеңеште депутат боло турам. Менин партиям бүгүнкү күндө Кыргызстан. Келечекте Кудайым буйруп насип кылса Кыргызстан партиясы менен барам деп айткым келет деген жообун узаткан. Эске салсак, Кыргызстан саясий партиясы эң биринчилерден болуп 2020-жылы боло турган жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосуна катышаарын жар салышкан. Парламенттик шайлоо 2020-жылдын 4-октябрында өтөт. Ошто бир үйгө 1300 жаран катталган. Мындай маалымат Facebook'ка тарап, мамлекеттик каттоо кызматы элдик медиага тастыктады. Мамгаттоодон билдиргендей, чындыгында мындай көрүнүш Ош шаарында катталган. Жарандар шайлоого карата жакынкы бир айдын ичинде каттоого турган болушу мүмкүн дейт Адилет Бейшеналиев. Эске салсак, депутаттар буга чейин аталган маселени көтөрүп, Мирлан Женчороев Ошто бир айдын аралыгында 33805 жаран каттоосун өзгөрткөнүн айткан. Жергиликтүү кеңешке шайлоо 2020-жылдын 12-апрелине белгиленди. Кыргыз-казак чегинде кезекте турган фуралар Казакстан дооматка жооп кайтарды. Дүйнөлүк соода уюму Казакстандын аракеттери боюнча жөнөткөн Кыргызстандын даттануусун карады. Бул туурасында Спутник Казакстан агенттиги жазды. Казакстандын соода жана интеграция министрлигинин билдиришинче, ДСУнун соода процедураларын жөнөкөйлөштүрүү комитеттин жыйыны 11-февралда Женевада өткөн. Кыргызстан казак тарап транзиттик товарларды өткөрүүгө чектөө киргизип жатканын айтып арызданган. Ал эми казак тарап бардык маселе Евразия экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен байланыштуу экенин билдирген. Андыктан көйгөйдү эки тараптуу же ЭАПтын аянтчасында чечүү керектиги айтылат. 2019-жылы Кыргызстан бажылык башкаруусун колго албаганы Казакстандын жана ЭАПке мүчө мамлекеттердин бюджетине зыянын тийгизерин бир нече ирет айтканбыз. Алардын айынан кошумча нарк салыгы жана бажы алымдары төлөнбөй калууда, деп айтылат казак тараптын билдирүүсүндө. Өткөн жылы Казакстан Кыргызстандан чыгарылган товарлардын жасалма даректерге жөнөлгөнү боюнча 2,5 миңден ашуун факт аныкталган. Буга кыргыз тараптын кошумча нарк салыгын төлөбөгөнүн белгилеген. Кыргызстандык жаран коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Жапонияда коронавирустан улам карантинге алынган Diamond Princess саякат кемесинде вирусту жуктуруп алган 67 адамдын арасында кыргызстандык жаран дагы бар. Бул тууралуу World of Cruising журналы жазып чыкты. Жапониянын саламаттык сактоо министрлиги бул маалыматты 15-февралда тастыктап, коронавирус жуктурган 67 адам ар кайсы улуттун өкүлдөрү экенин маалымдаган. Австралиядан 5 жаран, Канада 3, Германия 2, Гонконг 1, Кыргызстан 1, Индия 2, Жапония 27, Филиппин 17, Тайвань 1, АКШнын 5 жараны коронавирусту жуктуруп алган. Алар учурда Жапониянын саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлүндө, деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, 5-февралдан бери Йокохама портунда токтоп турган кеменин ичинде 3400 адам болгон. Ал эми коронавирус жуктургандардын саны 450 адамга жеткени айтылат. Өмүрбек Бабанов Республика партиясын каржылоону токтотту. Өмүрбек Бабанов Республика партиясын каржылоону токтоткон. Мындай пикирди Республика Ата журт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев Азаттыктын 2-1 берүүсүндөгү маегинде билдирди. Бабановду жакындан тааныгандар билет, ал саясатка катышпай, Республика партиясынын лидери болбой, тизмеге кирбегенден кийин ал каржылоого катышпайт. Кетип калгандан кийин суранып да көрдүк, бирок ал ири ишкер. Ишкерлер ар бир кадамын тактайт. Ушундан улам биз шайлоого катышабыз деп так айта албай турабыз. Себеби айрым партиялар курултайын өткөрүп, саясий кампанияларын баштап коюшту. Биз бир аз такалап турабыз. Биздин жаңы лидерибиз жаш, азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. 120 талапкерди тандап чыгуу өтө кыйын, деген ал. Кенжебек Бокоев кошумчалаганда, республика башкы партиялар менен биригип шайлоого баруу тууралуу сүйлөшүү жүргүзө элек. Кенжебек Бокоев кошумчалаганда, республика башкы партиялар менен биригип шайлоого баруу тууралуу сүйлөшүү жүргүзө элек.
Депутат: үйлөрдө мал союуга тыюу салынса, балдар мал союуну билбей калышат. Депутат Асылбек Жээнбеков үйлөрдө мал союуга тыюу салынса, балдар мал союуну билбей калат деген пикирин айтты. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Жыйында жаныбарларды коргоо жөнүндө мыйзам долбоору каралууда. Баяндаманы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов жасап жатат. Асылбек Жээнбеков малды идентификация иши жүрүп жатканын айтты. Үйлөрдө мал союу болбош керек деп айтып кеттиңиз. Анда биз кыргыз болбой калабыз да. Балдар мал союуну билбей калышат. Биз кыргыздар мал союуну унутпай келе жатканыбыз менен айырмаланабыз. Ал эми этти сатууга чыгарса, анда башка кеп. Жакшылык жамандыкта текшерилген малды сойсо болот да, дейт Жээнбеков. Кылычбек Саркарбаев кызматтан убактылуу четтетилди. Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылычбек Саркарбаев өзү жазган арызынын негизинде кызматтан убактылуу четтетилди. Бул маалыматты Ош мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров ырастады. Укук коргоо органдары Кылычбек Саркарбаевке каршы кайрылуу боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Ошого байланыштуу чечим кабыл алынат. Ал эми кызматтан убактылуу кеткени чын, деди ал. 14 февралда спортчу Төлөгөн Рахманберди уулунун президентке видео кайрылуусу жарыяланды. Анда ал Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылычбек Саркарбаев жана Нурбек Райымбеков баштаган топтон запкы көрүп жатканын айткан. Рахманберди уулу: бул тууралуу ооз ачсаң, сенин жана Эмилбек Кимсановдун үстүнөн иш козгоп каматабыз деп коркутушканын билдирген. Нурбек Райымбеков кылмышка шектүү катары кармалгандардын бири Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысынын иниси. Ал эми Саркарбаев спортчу Төлөгөн Рахманберди уулунун президентке кайрылуусунда бирөөнүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн экенин билдирген. Ички иштер министрлиги Төлөгөн Рахманберди уулунун президентке жиберген видео кайрылуусуна байланыштуу 15 февралда иликтөө баштаган. Милиция Рахманберди уулу кайрылуусунда айткан маселе боюнча ал мурда бир канча жолу суракка келгенин, бирок өзү ошол фактыны четке какканын кабарлады. Негизи ушул жанагы сиз айтып аткан билдирүү таратпадыбы? Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай жооп бересиз? Эми өткөн эле жооп бербедим бул билдирүү боюнча. Төлөгөн Рахманберди уулу мен иним болот. Кичинекейинен чогуу өскөнбүз. Көп ийгиликтерге спорттон жетишкен. Ал билдирүүсүн мен өзүм эле түшүнгөн жокмун. Мунун артынан сиз кандай бир шектенүү болуп атабы? Эмне болушу мүмкүн деп ойлоп атасыз? Жеке кызыкчылыктар барбы же? Мен оюмча бир кээ бир адамдардын жеке кызыкчылыгы бар окшойт болмойбу? Аны эми сиз мындай тактадыңызбы? Анан сиз жөнүндө эми жалган маалымат таратып атса, анан мындай сиздин кадамыңыз кандай? Бул боюнча мен кече деле жооп бердим. Укук коргоо органдарына сурак берген. Соттун эч кандай өкүмү чыккан эмес, мага айып угузулуп. Ошол эми күтүп жатабыз. Бүгүн шаар башчысы Талайбек Насырбековичке кирдим. Өзүм ошо бир жаңсыл болмонча өз арызы менен жумуштан четтетип туруун өтүндүм. Талайбек Насырбекович да бул сунушумду колдоду жана туура көрдү. Ошо бүткөнгө чейин жумуштан кеттим азыр. Негизи кече укук коргоо органдарынын бир нечесине бардым деп айткан болчусуз. СМБга, УВДга, анан ошол эле учурда бүгүн мэр кабыл алыптыр. Эмне сөз болду негизи? Ушул видео чыгып кетпедиби? Кайсы число күнү чыкты? Ошондон кийин чакыруу болду. Сиздер барганда ошо ККМБга, УВДга барып, ушул боюнча түшүндүрмө. Анан эми ал баягы сиз аны бир мындай бир сотко берүү же болбосо өзүңүздү каралоо боюнча бир актыңызга жетүү боюнча маселелер барбы? Азыр биз укуктуу мамлекетте жашайбыз. Ар бир адамдын өзүнүн укугу бар. Бул нерсе мамлекет тарабынан да каралат. Сотко кайрылабыз обязательно. Азыр өзүңүз айтып атпайсызбы, өз арызы менен кетем деп айтып атса? Убактылуу ушул. Ошол эле мезгилде мындай өзүңүзгө карата каралуу болгон, ал ишке аралашпаганыңызды айтып атасыз да. Эмне себеп анда кетүүңүзгө? Эми көрүп атасыңарбы, соц тармактарда ушу акыркы күндөрү только ушул эле неме болуп атат окшойт. Ошого карата моралдык жагын да эске алып, бир жаңсыл болмочу. Демек өзүңүздү моралдык күнөөлүү деп эсептейсизби? Күнөөлүү деп эсептебейм. Күнөөлүү болуп эсептеш үчүн ал үчүн соттун өкүмү керек. Укук коргоо тараптарынан кызматта турууңузга эмне мындай турбай калууңузга же кызматта турууңузга эмне тоскоолдук кылат деп эсептейсиз да анда? Мен билбейм. Өзүм деле түшүнбөдүм.
кичине убакыт бергиле, мен кичине неме кылайын, анан дагы бир толугураак жооп берем. Дагы бир суроо да. Кечээки жанагы кайрылууда Мунарбек менен ошол кылыч келип, ошол пистолет таккаган деп айтып атпайбы? Ал киши дагы Айлөкмөт экен. Ошол окуя болгонбу негизи? Мына үчөөңөрдүн кандай байланышыңар бар? Мунарбекти тааныйм, досум болот, мондай дос катары. Андай нерсе болгон эмес. Азыр эле мен кесе жооп бере алам ал нерсе. Ал сурооңарга. Анан дагы бир суроо да, мурун азыр моралдык жактан бир жаңсылуу болуп алып, анан кийин баягы кызмат жагын чечебиз деп атпайсызбы? Мурун дагы баягы Жеңго кайманаты бар Кадыр Досонов менен видеоңуз чыккан болчу, анда мындай бир моралдык жагы ойлондурган эмеспи? Ал убакта мен биринчиден спорт комитетте төрага болуп иштебейт элем. Ал эски видео. Ошондо кайсыл жылдардагы видео? Сиз 2014 болсо керек по-моему. Кадыр Досонов Видеодун эле көрсөңөр көрүнүп атат ал жерде башкача эле убакыт адам өзгөртүлөт дегендей. ал киши менен байланышыңыз барбы? Тааныйм. Мындай тууганчылык жолусу, жөнөкөй дос, агайын-ичилик. А какие связи, вот почему вы пришли к такому криминальному авторитету Кадыру Досонову в СИЗО или в колонию, я не знаю, куда это? Ош шаар биринчиден кичинекей, ар кимдин урук тууган дос немеси болот. Ошо түрмөгө кирип калгам тааныштарыма. Ошол жерден көрүп калганбыз. Болду? Бергиле давайте. Анан эмнеге ошондой табышмакта сиз айтып атасыз, аны иним болот, анан кийин эч кандай байланышыбыз жок депчи, анан эмне себептен сизди ошол жерде Матраимовдорго аралаштырып атат? Эмне себептен ошол караларга аралаштырып кетип атат да? Мындай ушуга мындай ачык жообуңуз кандай? Бул жерде өзүмө деле түшүнүксүз, ачык айтканда кардашым. Кичине убакыт керек, убакыт тастап толук жана кеңири жооп берем. Кылычке айтып атасыздар, мына Райым Матраимов менен спортту колдоп жүрөт, тияк болуп жүрөт деген коомчулукта ачык айтылат, Эрем деген спорт клуб, Райым Матраимовдун спорт клубу депчи. Аны Эремдин атынан бир нече бой бес куралдар доштук уюштурдуңуз да. Буга чейин жанагы Матраимовдор карасында волейбол боюнча мелдешет түргөндө дагы жанында жүргөнүңүз боюнча сүрөттөр бар, видео материалдар бар дейм. Сен өзүң эле жүрбөдүң беле ошол жерде, так билесиң? Агайыны катары эле жүрөбүз, бирок мындай близкий связьдар барбы жакын? Райымбек бир нерсе болсо эле Матраимов деп эле азыр сөз кылып калдыңар. Бул нерсеге Матраимовдордун тиешеси жок. Өзүңөр деле мындай логично ойлонсоңор, да, спортту колдойт, ар дайым колдоп келет. Эрем спорт клубуна мындай кеч барсаңар, мен деле өзүм көрсөтүп коем. Мен өзүм кызым да ошол жерде заниматься этет гимнастикада, художественный гимнастикада. Ар дайым жаштарды колдоп келет, спортту колдоп келет. Да, сыйлайм, тааныйм. Азыр эми убактынчалык жумуштан четтен турасыз да, бардык иштер бүткөндөн кайра жумушка келүүгө болобу? Кандай? Убакыт көргөзөт анда. Акыркы суроо мен жекече. Мына окуялар негизи буга чейин ошол эле сиз айткан Райым Матраимовдун жанында мындай мамилелеш болуп жүргөн адамдардын арасында болуп атат да. Негизи буга чейин агайын-ичилик мамилебиз бар болчу деп атпайсызбы? Бул жерде эмне мындай карамышы каралады да? Мисалы буга чейин жакын болуп, ошол эле учурда баягы Матраимовдун жанында мындай иш-чараларда бирге болуп, айрым учурларда бой беспирольдарга ал кишилерди мындай силер даярдагандай болуп чыккан учурлар болгон. Эмнеден улам конфликт чыкты анан? Канча деген спорт бар, спортту колдоп атат, өткөрүп атат. Бул спортту колдогондорду мен дайым колдойм. Дайым колдойм. Самый главный спортубуз биздики көтөрүлүп атат. Өзүңөр деле көрдүңөр, кичине болсо спортсмендерди адашып калдык, бирок деңгээли бийик немеде болду. Элдер окшоп тиги чет жактарга барып дес алып келген жери жок. Наоборот, спорт көтөрүлүп атат. Бул мени кайра кубандырат. Жок, баягы урушуп кеткениңерди айтам да, эмне себептен мындай конфликт чыгып атат да? Мен билбейт элем аны. Төлөгөн өзүнөн сураш керек ал нерсе. Азыр саясат деп атпайсызбы? Ошол адамдар мына жекече чыгып атат да, сизгечи жекече ошо кайрылуу жасап, анан кийин ошолордун чыгып калышына деп атабыз. Эмне себеп болуп атат? Мурда кийимде касташуу болуп, анан саясатташып кетип атабы ошол нерсечи? Билем, карындаш, мен саясат деп айтпадым окшойт. Мен биринчиден бир саясатчы эмесмин же бир чоң банда эмесмин. Болгон бир муниципальный мэриянын астында спорт комитетинин төрагасымын. Бул жерде билем, саясат издегендер жаңылышат го дейм. Мындан ары эмне мен алектенесиз? Мындан ары семьяма көңүл бурайын деп чечтим. Ошол. Анан дагы бир өзүңүзгө суроо, сиз буга чейин атыңызды, фамилияңызды өзгөрткөнсүз, эмне себептен өзгөрткөнсүз? Өзгөрткөн эмесмин. Саркарбаев боюнча. Башынан эле Саркарбаев болгонбу? Негизи Кыргызстанга сиз Өзбекстандан көчүп келгенсиз, Жок. Бул нерсе эми да ушуга бир толук жооп берип коеюнчу.
бул нерсени билем. Баягы илгери Союз убагында паспортунда Саркар Боев болуп калган. Ошол нерсени баягы соттон деле мен эмесин алып койгом. Через сот барып паспорттон жүрүп намызыма тие баштады. Через сот өзгөртүргөм. Саркар Баев кылып өзгөртүргөм. Анан сүрүштүрсөңөр болот, айтуум каяктан, кайсы уруудан. Мен буну түшүндүм мен бул суроончу негизинде. Жанагы Төлөгөн Рахманбердиулунун казак кайманаты менен Умар Муратовдун сүрөт тарабадыбы? Ошол кезде баягы Кремлдердин каршылашуусу болуп атат дегендей болуп атат. Төлөгөн тиги казакка жакын болсо, кылыч менен жанагы конфликт болуп атат деген суроолорго жарыяттыр. Өзүңүз негизи Умар Муратовду тааныйсызбы? Тааныбайм. Эми казакты кимдер гана баардыгы эле таанып окшойт соцсетте. Мындай тааныйм, жеке мамилебиз жок. Негизи Төлөгөн деген жигитти биз азыр журналисттер таппай атабыз. Байланыштыңызбы андан бери? Жок, сүйлөшө элекмин мен көптөн бери аны менен да. Инстаграмдан да жаза элек. Инстаграмдан мен меса бай айтпадым же, но балдардын бирөөсүн айтып окшойт, мына ачык элечи. Мен андай нерсе жок, мында куйталанып же тияк бияк кыла турган. Ооба, пятница күнү, кайсы жума күнү көз жарышканбыз. Ал нерсени бир-эки досума деле айткам, балдарга айткам. Сен ошо суроону берип атасың да. Ооба, сурашканбыз, кутташканбыз, ал акыбалын сурап. Болду ошо. Андан башка жок, байланышкан жокпуз. Андан кийин берки видео чыгып кетти, анан эмне деп кайрылышым керек? Ал менин иним болсо эмне дейм, айсаң? Ага иничелик мындай сүйлөшүп жок, байланышкан жокпуз андан кийин.